арык казгандан бул жерге пленка коюлат жана рулонч. Улуттук илимдер академиясы бакча өсүмдүктөрүн себүү шайман жасаган. Эки кызматкер аны даярдоого 1 жылдан ашуун убакыт сарптады. Ишке толук даяр болгон жабдуу эми сыноодон өткөнү турат. Дыйкандарга сунуштоо үчүн атайын уюштурулган көргөзмөгө алып келинди. Дарбыз, кон, ашкабактар себүү үчүн ылайыкталган. Биз муну айыл чарбасында изилдеп көрдүк. Элдин баары кол менен себилет экен. Атайын техника жок болгонуна байланыштуу элдин көйгөйүн чечүү максатында ушул техниканы жасап чыктык. Мүмкүн болушунча фермерге ылайыктуу кылып көп кырдуу кылдык да, комбинированный деп коет. Мисалы бул техника менен бир мезгилде айдап барат эле майдалап кетет топуракты. Кыргызстандын интеллектуалдык жана инновациялык ресурстары аталышындагы көргөзмө ойлоп табуучулардын эмгектерин өндүрүшкө чыгарып, аны экономикага пайдаланууну максат кылат. Акыркы жылдары дүйнөлүк экономиканын өтө тез өнүгүп келе жаткан секторлордун бири. Ошондуктан ички дүйнөлүк продукциябызга креативдүү экономиканын, креативдүү сектордун салымын арттыруу бардыгыбыздын милдетибиз. Биздин алдыбызда ары татаал, ары жоопкерчиликтүү милдет турат. Бул улуттук экономиканы жаңы сапаттуу деңгээлге чыгаруу, өнүгүүнүн инновациялык жолуна өтүүбүз керек. 500-гө жакын бүгүн участниктерибиз катышып атышат. Ишкерлерден дагы биз чакырганбыз, себеби дегенде региондордон келген ойлоп табуучулар бүгүнкү күндө ойлоп тапкан идеяларын ошол андан ары ишке ашыруу максатында ушул ишкерлерибиз да керек болуп турат да. Даярдалган продукциялар ар тармакка тиешелүү. Алардын көпчүлүгү интеллектуалдык менчик катары каттала элек. Ойлоп табуучулардын арасында өспүрүм курактагылар да бар. Жасаган эмгектерин дагы кеңейтип өндүрүшкө колдонууну максат кылышат. Сумо деп аталат эки робот. Бул роботта кругтун ичинен ойнойт эки робот. Бул роботтарда программа киргизилген. Бул кругтун ичинен бири-бирин түртүп чыгаруу. Жана өзүнүн кругтан чыкпайт. Бул роботтар өзү. Бул болсо бул робот ездополение деп аталат. Бул деген бир кругтан чыкпай, бир круг менен өзүн башкарып айлана алат. 2 күнгө белгиленген көргөзмөнүн алкагында IT технология, өнөр жай, тоо-кен, экология жана башка тармактар боюнча мастер-класстарда өтүп жатат. Калыгул Асанбаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.